Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз кыргыз тил сабагынан айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөр жөнүндө өтөбүз. Эгерде б тыбышы эки үндүүнүн ортосунда келсе, в тыбышы болуп айтылат жана угулат. Бирок б тыбышы болуп жазылат. Мисалы, ова бул жазылганда оба деп жазабыз. Ава деп айтабыз, ал эми жазганда аба деп жазабыз. Овон деп айтылат, бирок жазганда обон деп жазабыз. Ал эми эгерде н тыбышы менен аяктаган сөздөргө к, г, б, м тыбыштары менен башталган мүчөлөр уланса, ң болуп айтылат жана угулат. Бирок н тамгасы менен жазылат. Мисалы, нан, намбы деп айтылышы мүмкүн, бирок нанбы деп жазабыз. Түн, түнкү деп угулат, бирок жазганда түнкү деп жазабыз. Эгерде ч тыбышы менен аяктаган сөздөргө ч, с, т тыбышы менен башталган мүчө уланса, ш болуп айтылып калат жана угулат. Бирок ч тамгасы менен жазышыбыз керек. Мисалы карагыла, кач деген сөздү укканда качты деп угуп калышыбыз мүмкүн, бирок жазганда качты деп жазышыбыз керек. Уч деген сөздү укканда мүчө уланып укканда ушту деп угуп калышыбыз мүмкүн, бирок жазганда учту деп жазышыбыз керек. Эми балдар, силер үч көпөлөк деген тексттин айтылышы жана жазылышы бирдей болбогон сөздөрдү таап, көчүрүп жазасыңар. 4-чү күйдөгү сүрөттөрдү жана сөздөрдү байланыштырып, сүйлөмдөрдү түзүп, сөздөрдү туура жазылганбы, жокпу карап, оңдоп жазасыңар.